Салам достор, назарыңыздарда кайрадан кыштакта бир күн программасы. Биз бул жолу Алай районуна караштуу Жаңы Арык айылына келдик. Эсиңизге салам, бул айыл Кара Суу райондордун айылдарынын так ортосуна жайгашкан, бирок Алай районуна карайт. Адаттагыдай бул айылдан дагы мага бир кыз жардам берет. Ал кыздын аты Айназик. Бизге Айназик Жаштык көчөсүндө жашайм. 20-үй деп айткан, Жашылдар база. Биз азыр ошол үйгө келдик. Азыр такылдатып көрөбүз. Анан Айназик менен чогуу биргеликте айылдын бир күндүк жашоосун сиздерге чагылдырып берүүгө аракет жасайбыз. Негизи айылда үйдү бекитишпейт. Муну бир нече жолу көрдүк буга чейин. Айназик. Салам. Кандай? Тынчсыздык, окууларың жакшы? Жакшы. Сага байланышкан жигит Сыймык мен. Кыштакта бир күн программасы. Сен өзүң буга чейин программаны көргөнсүң. Азыр үйдөгү ата-энеңден уруксат алып, анан үй жумуштарына киришсек болот. Кандайсыз, жакшысызбы? Кыштакта бир күн деген программа. Айылдардын бир күндүк жашоосун чагылдырып жүрөбүз. Анан бүгүн Жаңы Арыктан сиздин кызыңыз Айназик бүгүн бизге жардам бересиз, уруксат бересизби? Майли кызыма уруксат берем, майли сизге жардамчыл иштей берсин. Рахмат. Майли. Айназик, эмнеден баштайбыз? Эртең менен. Кыш болгондуктан айылда анча иш жок. Көбүнчө үйдө болобуз. Мал карап баштайлы. Демек, Мал карайбыз, уй карайбыз деген мааниде. айылдын бир күндүк жашоосу эртең менен туруп мал кароодон башталат. Жүрүңүз. Не кылабыз ушунда азыр? Биринчи Малдарга чөп салабыз. малдарга чөп салабыз. Чөп салабыз, чөп беребиз. Эми жарык болду. Малдарды күн сайын өзүң карап турасыңбы? Жок, бизде эркек балдар карайт. Эркек балдар карайт. Бирок бүгүн бизге көрсөтүп бериш үчүн биз карайбыз. Чөп сабайлы. Азыр тамакка чыгып чөп түшүрөбүз. Бул жактанбы? Ооба. Сынып кетпейби бул? Ушул пресстен түшүрөйүнбү? Пресс, таңгак. Мынаны алыш керек экен, башкасы түшпөйт экен. Не кылайын? Таштай берейин? Сыртка коебуз, эми? Муну чыгарып. Бул чөптү каяктан өзүңөрдүн жериңерден даярдайсыңар? Жерлерибизде. Канчадан алып салабыз? Ушунчадан алып? Жүрүңүз. Муну катар салып кете беребизби? Күнүнө канча жолу чөп берип суу бересиң? Чөп берилет. Андан кийин сугарабыз. Түштө сугарылат. Эртең менен туруп биринчи салат. Демек биз Кеч калып калдыңыздар. уйсаган жерине жетишпей калдык. Дагы чөп бир аз жетпей калды. Бүгүн уйлар түшүнбөй атат, чөптү чачып эле салып атабыз.
Айназик, айтсаң, жаңы арықтың таңы эмне менен атып, эмне менен батат? Эртең менен турганда бизде көбүнчө эле ушул өзүңүз көргөндөй мал карайбыз. Мал карап, малдарга чөп салышат аталарыбыз. Андан кийин биз үйдө үй жумуштары, үйдөгүлөргө жардам берип, үйдөгү иштерди кылабыз. Андан кийин биз азыркы учурда мектепте окуп атабыз. Эртең сабакка кетебиз, обедте келебиз. Андан кийин кечинде ошол эле үйдө иштер болот азырынча. Анан кечинде дагы малдарга чөп берилет, жем берилет. Ошо менен Бир күндүбүз кышында эми азыр ошондой да, жайында болсо мындай таага чыгып, дыйканчылык менен алектенишет, башка жакка барып иштеп келишет. ошондо айыл турмушу эмне менен тиричилик кылышат? Жогоруда айтып өткөндөй эле дыйканчылык менен алектенишет көбү. Андан кийин Не эгишет? дарбыз эгишет, мака эгишет, бадырың эгишет, дагы көп немелерди эгишет. Будай, арпа эгилет. Анан эшин алыбызга дагы кичинекей мындай неме кылышат, огород кылышат. Ал жерге помидор, бадырың, болгарский, баклажан эгилет. Айылда миграциянын деңгээли канчалык жумуш орду бар дагы, анан канчасы сыртка иштегени кетишет? Россияга барып иштеп келишет, башка жактарга чыгып иштеп келишет. Бизди көбүрөөк жаштар көрүшөт. Жаштар үчүн кандай шарттар түзүлгөн айылда? Нелер бар? Мисалы кышында эс алууга эмне бар, жайында эс алууга эмнелер бар? Бизде мындай эс алуучу жерлер жок. Айыл болгон үчүн анча эс ала турган жерлер жок. Мындай шаарга барып ойноп келишет көбүнчө эле. Ал эми кышында өзүбүздүн дөңгөзгө чыгып эле мындай чыгак, сыйгалак дешет. Сыйгалак жылгаяк деп да айтылат. Сыйгалак дешет. Бассейн, спорт зал, башка эч нерсе жок. Спорт зал бар. Мектебибизде. Бирок ал мектептики. Мектептики. Азыр биз эртең менен туруп ойлорго чөп бердик, ошо менен бирге бир канча суроолорду бердим. Дагы суроолорум бар. Бирок аны жумуш процесси менен чогуу кылбасак жетишпей калабыз. Азыр эмне кылабыз? Азыр эртең менен бизде кышында печкага от чагабыз. Биякта? Отунду каяктан алып келесиңер? Негизи бул дарактарды каяктан? Мындай эгиз. Эгүү, себүү, отургузуу. Эгизинде өстүрүшөт, отургузушат. Анан кийин чоңоюп, болгондо дарактар курап калат го. Ошодон отуңа. Кайсы дарактар эгилет? Теректе дарактар. Терек. Айылыбызда алма бар, алма эгилет. Отургузулат деген. Жакшы. Анан минтип кышка даярдайбыз. Уже Жарылган. Ичеге? Ичеге отун тутандыруу үчүн атайын даярдалган отундун майдасы. Дайыма курук отун пайдаланылат. ичеге. Тутандырык деп дагы айтышат экен. Тутандырык отундун майда бөлүгү. Отту тутандыруу үчүн пайдаланылат. Ал үчүн майда кылыш керек. Мен кызыктырган суроо. Айылда жумуштар кыздардыкы жана балдардыкы болуп бөлүнөбү? Кыз болгон үчүн мындай жеңилирээк иштерди кылабыз көбүнчө биз. Эркек балдардын иши ушул отун жарат. Эшиктеги иштердин көбүн эркек балдар кылат. Эшиктеги иш, сырттагы жумуш. Кыздар болсо үй иши кылышат. Тамак кылышат башка. Мындай башка аймактан өзгөчө тамактарыңар же ушундай барбы? Бизде эле Кыздарга мындай чектөөлөр жана кызга 40 үйдөн тый дейт го. Ошолор айылда силердин айылыңарда канчалык өнүккөн? жакшы өнүккөн кыздарга көбүрөөк чектөөлөр болот. Мындай көчөгө көп чыгарбай, мындай үйдөгү иштерди үйрөтүшүп, мындай көчөгө чыгарбайт да анча. Чыгабыз эми чеги менен да. Бирок азыр сен мен менен чогуу жүрөсүң. Өтө деле Кооптуу болот. антип чектей беришпейт. Азыр Айназик азыр бизге айылдын тарыхын билген бир инсан керек. Бар. Барбы? Бар. Анда бул жерден чыккандан кийин ошо суроолорду бергенче барып келели. Азыр бул жетиштүү эле болуп калдыбы? Болот. Бул менен ишеге менен
От оңой күйөт. Мен атым Айдаралиев болуш. Бұл жерге шу көп жылдан бері, ушул жел почти ачылгандан бері ушул жерде жашайбыз. Ал убакта биз жаш болчубуз, азыр мына 60-тан ашып пенсия курактагы кишибиз, азыр меситке каттап аксакалдар менен ары бери басып жүргөн кишибиз. Жакшы. Ошо атайын айылдардын тарыхын изилдеп жүрөбүз. Эмне себептен бул жаңы арык болуп калды? Анан качандан баштап түзүлдү айыл? Эми муну айтсак, ушу 79-80 жылдары Алай районунда Ибрагим Умаров деген исполком иштеген экен. Ошол киши кийин киши болгон экен. Эми биздин Жаңалай айыл өкмөтүндө айылында, Жаңалай немесинде базада 12 мал багылган экен. Ошо малдарга той жетиштирүү база керек болгондо, ошон үчүн бул жерди жаңы Карасу районундан алган экен. Аяк биягы 700-800 миң гектардай жер алып иштетип, жолдун аягынан биягынан кылып. Анан Алайдан көчүрмө кылып, жаңы тургундарды алып келип жашаткан экен ушул жерге. Ошондо биринчи алып келгенде вагондордо жашаган көпчүлүгү. Үй жок болгон, бер поле болгон, мал жайыт болгон жер болчу да. Анан эми Кудай неме кылып, Алайдан көчкү жаштарды алып келген экенбиз, көпчүлүгү жаштар келген баары эле. Азыр Кудайга ошол келген малдагы жаштар биз мына аксакал болуп калып атпайбызбы? Ушул жерде азыр бир 350 неме тургун неме бар. Түтүн бар почти. Анан эми жаштар бүт азыр үйлөнүп жайланып, бала чакалы болуп өзүмен өзү болуп калды. Биз ушул жерге келгендеги жаштар үйлөнүп жайланып калды. Турмуш жакшы, элдин жашоосу жакшы. Биздин эми основной Алай район болгон менен ар жерден келип жашагандар көп берди. Бирок ынтымакчылыкта жакшы жашоодо өткөрүп атабыз. Кудайга шүгүр, бардык нерсебиз бар. Демек, бул айыл түптөлгөндө эле биринчи сиздер келгенсиздер. Ооба, бизден бурда аксакалдар келди. Мен эми кийинирээк келдим, бирок ушу баарын билем да. Кандай кыйынчылыктар болду бул жерде? Эмне өзгөрдү андан бери? Эми ал убакта биринчи келген малдарда аябай жакшы болду. Себеби жаңы уюшулган база экен. Ошо базага бардык нерсени жаңы берип, берге адамдарды көчүрүп келиш үчүн условияны аябай жакшы түзгөн. Биз мисалы мен ошол келген малдарда бригадир болуп иштейт элем. Үйдөн тамактаныш деген болгон эмес бизде. Столовой өйдө столовой болот эле, түнү күнү тамак бар эле. Ошол жерден тамактанып, караңгыда келебиз, кайра караңгыда кетчүбүз жумушка. Ушундай иштейт элек. Той жетиштирип берчүбүз, бу жерде көбүнчө силос кылат болчубуз малдарга. Макегебиз, чөп жыйнайбыз, той жыйнайт элек да, короче. Ушундай кылып иш кылганбыз. Азыр жашоо кантип өзгөрдү андан бери? Ошол убакта жалаң мал чарбачылыгы болгон. Ооба. Азыр жашоо кандай, эмне менен? Ал убакта деле бар болгон, мал чарбачылыгына иштегендер болгон, бирок дыйканчылык основной берде дыйканчылык болгон да. Анан мына үстү жакында лотогубуз бар, насостон тез жактан насос менен суу тарттырып берген. Ошол убактан суу чыгарып берген бизге. Сууну бекер, бардык нерсе свет бекер болгон бизде ошол убактарда. Эми жаңы азыр эми кичине неме болуп кетти эле, кайра бутта туруп калды, Кудайга шүгүр. Насосторду баарын бюджетке өткөрүп берди. Мына өкмөттүн жардамы менен өкмөттөр аяк бияктан келген жетекчилиги жазып агылып болуп жүрүп өткөрүп алдык. Мурдагы салыштырмалуу жашоо жакшы. Көп жерге мисалы ушул жерде мен азыр ар жакта бу жак Жаңарыкта, Ташарыктагы айылдагы дос-жаллар, барсак аксакалдар биз курактуулар таң калат. Силер алайлыктар кече эле келген айылсыңар. Бардык шартыңар бар деп калат да. Бизде мисалы көрүп атасыңар, мектебиз бар, мечитибиз бар, ФАП бар. Спорт залдар бүттү, бардык нерсе бар. Мына жаштарга уюштурулган нерсе бардыгы бар. Бул нерсе мына Карасу районунда коңшу эле, Ташарыкта жок. Жаңарыкта болушу мүмкүн. Неге Жаңарык деп коюлган билесизби? Жаңарык деп коюлган себеби ана биздин өкмөттүн центри ар жак Жаңалайда да. Алай районунун анклавында жашаган кишибиз да биз бу жерде. Анан эми Жаңалай деп аякталды калам, биякка аяк. Жаңарык биздин баягы филиал болгон Жаңарык болуп, ошо Жаңарык болуп калып калды. Демек, аталышы жөлө Жаңалайга окшош. Жаңалайга окшоштур. Биз эми көбүнчө Ташкоргон деп айтылат. Кийин ана жолдогу таштарды ошо өзү трактор менен ташып урушуна урганбыз ошону. Кыштын күндөрү дыйкандарга бүт ургузат болчу жетекчилер ошо малдарды. Дуалдар жүзүр, ошону Ташкоргон деп Ташкоргон болуп калган, ташты көрүп эле. Атак Жаңарык болуп айтылып келет ат. Бирок неме документальный Жаңарык болуп калыптыр да азыр. Ошончо жүрөбүз. Азыр эми тиричилик неменен эми азыр? Азыр тиричилигибиз
малдан көбінше эле мал багып атышат, дыйканчылык башат, дарыбызды катуу эгет bizde. Дарыбыз дыйканчылыктар bizde дыйканчы катуу. Буга чейин мына насостор иштебей калды эле. Ошол убактарда көп жыл, бир 10 жылдан ашыраак насос иштебей турду. Эл баягы мына акчасы бюджет көтмөйүнчө эл көтөрө албай калды да. Оор болуп калып туруп калды. Анан бюджет көткөрүп алгандан бери мына 2 жылдан бери Кудай кааласа дарыбызды катырып атат балдар. Bizde дарыбыз эң жакшы дарыбыз bizde чыгат. Жаңарыктан чыгат. Жаңарыктан чыгат. Алайдын жаңары. Алайдын жаңары. Биз эми алайлык болуп калган үчүн алай деп айтылат да. Мына жака барсаң да, бу жака барсаң да биз алайлыктар дешет да. Ансагандай алайдын дарыбыздар укмуш жакшы. Быйыл дарыбыздан 4-5 миңге чейин прибыл алышты. Иштеген дыйкандар. Дарыбыздан башка эмнелер келет? Дарыбыздан башка баардык нерсе пышат bizde. Бардык нерсе. Баардык нерсе пышат. Эмне кылсаң ошонун баарын аласың, түшүмүн аласың Кудай кааласа. Кайсы башка улуттар жок болсо керек. Bizde башка улут жок. Bizde көбүнчө эле кыргыздар. Уруучу? Уру ар кошкон уру бар. Мен айтпайм, ар кошконбуз. Мисалы, буягы алайдан болсо, буягы советтен бар. Мен мисалы өзүм жалпакташып таздар болом. Өзгөндүк. Мына Ташарыкта жолларыбыз бар. Ар жерден барбыз. Бирок ынтымакпыз, аябай ынтымак жашайбыз. Ар кошкон эл ынтымак болот да. Баары бир келген поколение катары кишибиз да. Бизден келген мурдагы аксакалдардын көп өтүп кетти. Бир келген аксакалдар аябай жакшы иштерди кылган. Ынтымакчылыкка чакырып ошолордун жол жобосун ушуга жетип атабыз. Салт демелер дагы арылып. Салт кадимкидей. Ар жакта Мурда эч неме жок, өзүнүн салтыбыз башка. Биздин салт башка айылдарга салыштырмалуу аябай жакшы. Өздөрү да суктанат барды. Кандай өзгөчөлүк бар? Жаштарды уюштуруп туруп эле мындай кылып алдар десең кыла беришет да. Башка айылдан кылбайт да. Демек эң ынтымактуу айыл. Ынтымакчылык бар бизде. Аксакалдардын сөзүн таштабайт. Быйылкы эле неме менен мына ушул былтыркы жылы, мурдагы жылы неме линия тарттык, мына прожекторлорду койдук, светтерди. Жол көчөлөгө. Ушуну биз баштап койдук эле. Мен ошону иштейт болчумун. Айыл башы болуп көп жыл иштедим. Ушул айылда. Анан иштеп жүргөн убакта балдарды бүтүрүүчүлөрдү алдап, агылып бугулуп жүрүп ошолордун акчасы менен бүтүрүп, жарым бүтүрдүк эле. Былтыр мага калганын бүтүрүп, мени жеткирип койдум. Мектепке жетти. 10 жыл баягы бүтүрүүчүлөр кылган да. Жолугушууга келгендер. Анан дагы башкалар эми жол жоо мындан кийин уже болуп атат. Былтыркы жылы анау ылдый жагыбызда көпүрөбүз бар болчу, көпүрөнү бүтүрүштү. Балдар инициативасы менен ошого ошон нерсе менен. Бизде аябай жакшы иштер бүтүп атат. Баягы жылдагы проблеманы жылда өзүбүзчө бүтүрүп атабыз. Айтып деп аксакалдар жаштарга түшүндүрөт, жаштар ошону аткарып атышат. Айылдын жашоосу жакшы, Кудайга шүгүр. Негизи кышына ушинтип иштер эле жок экен да. Ооба. Жөн эле жүрө бересиңер. Жок, чынтып эле жүрбөйбүз. Не кыласыңар? Сокчогон чүңгөрөк окуу менен алып болобуз. Олимпиадаларга даярданып, кружокторго катышып. Сен кайсы сактын олимпиадага барасың? Тарыхтан. Тарыхты өтө жакшы билесиңби? Жакшы колдон келишти, жакшы деп билем. Келечекте ким болгуң келет? Журналист. Журналист. Жакшы. Буюрса ушинтип жүрөсүң, айылдарды чагылдырып. Буюрса. Негизи буяка мен дайым берем. Күйөө болуп келип калсаң, эмне өзгөчөлүктөр бар? Күйөөлөр үчүн же сынап көрүшөбү балким? Башка жактарда эмне отун жардырып, немелер бар экен. Бизде андай жок. Күйөөлөр биринчи келгенде бизде көбүнчө сыйлашат. Калың төшөккө отургузушуп, 2 кабат, 3 кабат салышып, болушунча колунан келишинче сыйлашат, бирок мындай сынашпайт. Сынашпайт? Ооба. Сыйлап эле турушат. Сыйлашат биринчи келгенде. Анан канча калың кыз балага канча калың бериш керек? Аркыл 150 миң, 200 миң, 120 миң ошондой. Мал жандык? Мал 10 кой берилет. Анан кыл куйрук деп коет. Мал мындай. Жылкы. Жылкы берет же мал берет да, мындай. Демек, жаңарыктан кыз алыш өтө кыйын экен. Анчалык эмес. Анчалык эмеспи? Калың кымбат экен да. Жаңы келген келиндер үчүн кандай өзгөчөлүктөр бар? Эртең туруп эшик шыпырат. Жаңы келген келиндер бизде эртең менен туруп эшик шыпырып, анан кийин үйдөгүлөргө тамак эртең мененки чайды даярдашат. Анан ошол менен үйдөгү жумуштардын милдеттерин алып кетет. Азыр биз сыйлап дебизби? Ооба. Бияктан айылдын баардыгы көрүнөт экен да? Ооба. Дайым тез эле чыгып. Ооба, тез чыгып турабыз. Кимдер менен? Касаш кыздар, балдар болуп чыгабыз. Бияктан мектеп дагы көрүнөт. Мектептен чыгып эле
Жок, кечинде чыгабыз. Кечинде чыгасыңар. Мектебиң жөнүндө айтып берчи, мектеп мага кызык болуп атат да, канча окуучу окуйт? Мектепте 250-дей окуучу бар. Бирок так аныктаасын билбейм. Мектебибиз 11 жылдык. 11 жылдык мектеп. 11 бүткөндөн кийин окуучулар жогорку окуу жайларга барып окушат. Көбүнчө кайсы? Бишкекте окушат же Ошто окушат? Ошто окушат бизде Көбүнчө көбүнчө. Ошто окуйт. Анан лицейлерде окушат. Лицейде окушат. Билим берүү кандай? Мектепте жетишкендиктериңер барбы? Мектепте жетишкендиктерибиз бар. Көбүнчө маданият тармактан былтыр баягы алайда чоң неме болгон. Ошондо мектебибизде 5-класстын окуучусу. Не болгон? Мындай жаштардын конкурс болгон. ÖRB баягы көркөм окуу боюнча. Ошондо 5-класстын окуучусу 1 орунду алып келген. 2 орунду комуз кружогу да болгон, немеси да болгон. Ондон 2 орунду алышкан биздин кыздар ансамбль. Ошол эле ийгилигиңер. Башка жокпу? Дагы көп. Башка көп. Алай районуна карап, бирок Кара Суу районунун аймагында жайгашып калганда кичине кыйынчылыктар болбойбу силерде? Кыйынчылыктар болот. Алайга барганда мындай көбүнчө кышында болот да, олимпиада немелер барганда жолдор тайгак, муз болуп калат. Ошондо бара албай калат көбүнчө эле. Андан сырткары ата-энелер алыс жакка анча жөнөтпөй коюшат кейде. Бирок көбүнчө барганга аракет кылабыз. Азыр эми кыш болуп атат, тилекке каршы. Жай болгондо азыр эмне болмок эле? Биз эмне кылып атат элек ушул сааттарда? Жай болгондо талаада дарбыз чабат болушубуз керек. Же болбосо мака кайрып, ошондой күздө ошондой болот. Күздө мака кайрылат. Жазда болсо эмне болот? Жазда болсо ошолорду эгилет да, эгин эгилет. Эгин эгүүгө кыздар силерде ачып жардам бересиңерби? Кээде эле чыгабыз, калган убакта эркек балдар кылат. Айназик, сага чоң рахмат. Бүгүн ушул өзүңүн айылыңы тааныштырууда биздин чыгармачылык топко өтө чоң жардам бердиң. Сага ыраазычылык билдиребиз. Ата-энеңе рахмат. Окууларыңда ар дайым ийгиликтер болсун. Мына достор, бүгүн биз Жаңы Арык айылын чагылдырууда силерге болгон күчүбүздү жумшадык. Биздин эң акыркы чыгарылышыбыз кийинки чыгарылыштан жолугушканча саламатта калыңыздар.